Amma ba'd. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, kadırlı жерdeштер, Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Мынакей бул ат минүү, атты таптап, ат чабуу, жарышуу, бул ат оюндары биздин динибиз, биздин маданиятыбыз, биздин спорттук оюнубуз, жана биздин ата-бабалардан калган улуу салтыбыз. Kur'an-ı Kerim'de, ıyık Allah'ın kitabında жануарлардан Алла Таала ант ичкен, касам ичкен, атка гана ичкен. Kur'an'da Allah Taala aytat: "Ba'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Vel-'adiyati dhabha, fel-muriyati qadha, fel-mughirati subha, fe-atarna bihi naq'a, fe-vasatna bihi jam'a." Mınaki deminip jugurgan atlarga kasam. Deminip jugurgan atlarga kasam deydi Allah Taala. Tuyağı taşka tiyigende iskira çıkarıp ot çıkargan atlarga kasam. Taң erten çavu salgan atlarga kasam. Çaң çıkargan atlarga kasam. Toptu jargan atlarga kasam deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü at mingen, at taptagan, at jarıştırgan, attın üstünde beken bolgon, özü aytkan mağa en süykümdүү hayvanlardan at degen. Oşonduktan жылкы жаныбар Алла Таалам bir başkaça bunu jaratkan. Bunun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytat: "El-hayl ma'qudun fi nawasihal hayr ila yawmil qiyama." Attın peşenesine kıyamet günge çeyin jakşılıkta Allah Taala basıp koygon. Kıyamet günge çeyin ırıskı uşul yerge basıp koygon. Jеңişli basıp koygon. Bakıtlı basıp koygon. Bardık jakşılıklarda Allah Taala attın peşenesine basıp koygon. Bu Peygamberimizin doğru töөнүн zamanı mı? Kıyamet günge çeyin raketanın zamanı mı? Peygamberimiz aytat: "El-hayl ma'qudun fi nawasihal hayr ila yawmil qiyama." Kıyamet günge çeyin Allah Taala attın peşenesine jakşılık, ийгилик, жеңиш, бакыттын бардыгын басып койгон туугандар. Ошондуктан бул атка зулумдук кылбайлы. Улак чапкан улакчыларыбызга өзгөчө мен суранычым: аттын пешенесине чаппаңыз, өзүңүздүн бактыңызга чапканыңыз болот. Аттын пешенесине чаап тарбия кылам деген улакчы адашат. Балаңызды башка чаап берсеңиз тарбия болобу же эмне болот? Ошондой болот туугандар. Башка жерге чабайлы. Ушу siz үчүн берилип, сизге üstüne götөрүп алып, байгеге чейин жеткизип, siz үчүн ушундай кандай чарчаса дагы, путу ооруп атса дагы, ичи ооруп атса дагы жүгүргөн атка рахмат айтпайсызбы? Пешенесине чаппайлы. Анан кийин чапканда өзү бул спорттук оюн, бири-бирибизди кордоо болбосун. Улуттарга, ууруларга, жылдарга, классташтарга, райондорго, областтарга бөлүнбөйлү. Чыныгы күчтүсүн ашайлы. Мына чыныгы даярданайлы. Батырлыкты көрсөтөйлү. Чеберликти көрсөтөйлү. Анан кийин жамаат менен бөлүнүп алып, 85, 86, 70 канча, 90 канча деп. Анан кийин бул жактан район, областтарга жок, биз бардык мусулмандарды чакырайлы. Өзбектер келип катышсын, улак чабышсын, тажик туугандар келсин, Кавказ туугандар келсин. Биз улактын маданиятын үйрөнөйлү. Биз жерге келип алып, этияттап аяр кылып чабайлы, күч сынашайлы, спорттук оюн кылайлы. Бул жөнүндө тамаша, душмандашуу эмес. Буну биз жакшынакай аттарыбыз травмадан Алла Таалам сактасын. Улакчыларыбызды батыр кылсын Алла Таалам. Травмалардан сактасын. Ошондуктан маданият менен, адеп менен бирибизди урматтап, чыныгы күч сынашып чаба турган болсок, бул өтө ийгилик, бакыт болот туугандар. Алла Таалам разы болсун барыңыздар укканга. Мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кыямат күнү субханалла аттыкын караңыз. Айтып атат: төөнүн зекети 5тен 1. Эгерде бербесе кыямат күнү төбөлөйт экен эсин. Уйлардын зекети 30дан 1. Эгерде зекетин бербесе кыямат күнү мүйүзү менен сүзүп төбөлөйт экен. Койлордун зекети 40дан 1. Бербесе кыямат күнү эсин кордойт экен." Анан кийин аттыкычы деп сахабалар сурады. Аттыкы кандай дегенде Пайгамбарыбыз аттын зекети бар деп айткан жок. Айтты: "Ал-хайз талататун." Ат 3 түрдүү dedi. Визрун, ситрун, ажрун. Муслим шарифте келет. Сахи Муслимдин риваятында күнөө дейт. Качан эл мактасын, менменсип, кыйынсынып атпага турган болсо бул күнөө эле болот экен. А эгерде Кудай кааласа атты бакты, ушу Кудайдын жолуна бакты, бирөө сураса мингизди, бирөөгө жардам берип койду. Кандай аттын зарылчылыгы берип койсо,
буга ситирдей парда болот экен. Дүйнөдө жакырчылыктан парда болсо, ахиретте дозоктун отунан парда болот деген алымдарыбыз. Ал эми үчүнчүсү ажыр деп коет, сооп. Кандай? Алланын жолуна, эртеги Алла Тааланын фи сабилилла атты ушундай таптап бага турган болсо, ар бир берген чөбүңүзгө, ар бир берген жемиңизге, ар бир тамчы сууңузга сизге сооп жазылат экен. Ошон үчүн ат багайлы. Бул ат береке гана алып келет. Ат жакшылык гана алып келет. Ийгилик, бакыт, жеңиш алып келет. Ат адамды жүрөктүү кылат. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Кыргыз аттын үстүндө төрөлөт, аттын үстүндө өлөт деген. Бул деген иншалла биздин алхамдулилла улуттук баалуулугубуз, улуттук ар намысыбыз, динибиз жана ыйманыбыз туугандар. Алла Таала Куранда атка ант ишип атса, пайгамбарыбыз ат боюнча айтып атса, өзү бак кыла деп, атка берген садака колун ачып туруп кайра жумбай койгондой дейт. Түшүнөсүзбү ушул сөздү? Атка сиз жем бересиз, чөп бересиз, бир каратасыз атка, чамендеске бересиз, же болбосо сайыпкерге бересиз. Ушуга берген акча, каражат сиз кол садакага колуңузду ачып туруп, кайра жумбай койгондой дейт да. Ушунчалык чоң садака экен туугандар. Алла Таалам иншалла сөзүбүздү кыскартайлы. Убактыбыз аз болуп атат. Жаратканым Алла Таалам дагы ушул нурлан уюштуруп берип атканга, бизди ушундай себепчи кылып алып келген мына сүйүнбектерге, ушул жерде баарыңыздар күйөрман болуп, келип убактыңыздарды бөлүп келгенге, өзгөчө мына Дагыстандык туугандар, мына Хазирети Фарид муфтийбиз, сиздерге чоң рахмат. Пусть доволен будет Всевышним. Единственное животное, которое Аллах клялся в Коране, это лошадь. Это лошадь. Это пророк, это пророчество. Один христианин, очень большой поп, алим, он говорит, что знамение пророчества Мухаммада алейхиссалам, это он может ездить на конях. Видите? За это, иншаллах, вот мусульмане, это наш спорт, и это наша религия, и это наша культура, братья. Пусть Аллах Таала примет. Спасибо вам, дагестанским братьям, что приехали, поддерживаете. Будем братьями, иншаллах. Алла Таала разы болсун барыңызга. Кана амин. Алла Таала ушу оюндарды жакшы өткөрүп, жакшы спорттук мелдештерди жакшы жогорку деңгээлде, ар кандай травмаларды сактасын. Аттарыбызды көздөн, жаман көздөн сактасын. Улакчы палвандарыбызды жаман көздөн сактасын. Ушу Нурланга, балдары Чыңгыз, Билал жана башка бардыгына жараткан Алла Таалам жакшылыктарды, ийгиликтерди, ушундай тойлорду берип, ушундай көңүл ачып, бир туугандай болуп жүрө берели, эки дүйнөдө бактылуу болуп, ынтымак, биримдүүлүгүбүз күчөйүп, тууларыбыз ааламга жайыла берсин. Амин. Аңгазга бир дуа берип коюң ушул нерсени учтуп. Анаке жаңазга да Алла Таалам ушу жакшылыктарды берсин. Биздин келгенибизге эң чоң себепчи болгон эки дүйнөдө Алла Таалам жүзүңдү жарык кылсын, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Бардык жакшылыктарга жеткизип, бардык жамандыктан өзү сактасын. Аллах